Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Акжол Махмудов Олимпиаданын 2 жолку чемпиону Роман Власов менен беттешет. Күрөш боюнча дүйнө чемпиону Акжол Махмудов россиялык Роман Власов менен беттеш өткөрөт. Дене тарбия жана спорт департаментинен кабарлашкандай, беттеш апрель айында өтөт. Спортчулар 77 кг салмак категориясында күч сынашышат. Беттеш эл аралык поддубный рестлинг лига күрөш лигасынын алкагында өтөт. Белгилей кетсек, поддубный рестлинг лига 3-чү беттеши Бишкек шаарында өткөн. Роман Власов 2 жолку Олимпиада чемпиону. Жабырлануучуну $1 миллион алдаганга шектелүүдө ИИМ Жеңиш Разаков тууралуу билдирүү таратты. Алдамчылыкка шектелип кармалган мурдагы вице-премьер-министрдин кылмыш ишинин чоо жайы ИИМ айтып берди. ИИМдин маалыматында былтыр сентябрда тергөө кызматына БА аттуу жаран кайрылып, 2017-жылы Разаков кызмат абалынан пайдалануу менен ишенимине кирип, ишкердик жүргүзөбүз деп $1 миллион алып бербей койгондугун билдирген. Былтыр сентябрда Разаковга кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси боюнча иш козголгон. Ал 24-январда кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 26-январдагы алдамчылыктан сырткары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айып угузулган. Ушул эле күнү 1-Май райондук сотунун чечими менен анын баш коргоо чарасы аныкталып, 24 февралга чейин номер 1 тергөө абагына камакка алынды. Разаков вице-премьер болуп 2 жолу 2016-жылы жана 2018-2020 жылдары иштеген. Кыргыз-Өзбек заводу башкы этапта жылына 3000 автоунаа чыгарат. Өзбекстандын элчиси Чүй облусунда куруу пландалып жаткан Кыргыз-Өзбек автозаводу башкы этапта жылына 3000 унаа чыгарат. Бул тууралуу кабар мамлекеттик агенттигине Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Хуршит Мирзахидов билдирди. Андан кийин заводдун жеңил унааларды, кичи автобустарды жана жеңил жүк ташуучу унааларды чыгаруунун көлөмү элчинин айтымында жылына 30 миңге жетиши мүмкүн. Автоунааларды биргелешип чыгаруу жөнүндө макулдашууга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында кол коюулары күтүлүп жатат. Бул эки мамлекеттин жооптуу ведомстволору долбоорду кыска мөөнөттүн ичинде ишке ашырууга байланышкан маселелерди чечиши керектигин айтып турат, деди ал. Буга чейин Кыргызстан менен Өзбекстандын бийлиги Чүй облусунун Москва районунун Аксу айылында автозавод кура турганы айтылган. Заводдо кичи автобус, пикап жана седандарды кошуп автоунаанын 19 түрү чыгарылары белгиленген. ДТ техниктин директору Фарходжон Досматовдун айтымында, автозавод биринчи этапта Chevrolet жана Isuzu үлгүсүндөгү коммерциялык унааларын чыгарууну пландап жатат. Жеңил унаалардын баасы 13 миң, ал эми жүк ташуучу унаалардыкы 28 миң АКШ доллары болот. Депутат Акылбек Түменбаев Каракол тоо лыжа базасына медициналык жардам көрсөтүүчү жай ачууну талап кылды. Номер 35 бир мандаттуу Ак Суу шайлоо округунан эл өкүлү парламенттеги элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түменбаев кечээ жогорку кеңештин жалпы жыйынында Караколдогу лыжа тебүүчү базанын акыбалына токтолуп, аталган эс алуу жайына коңшу өлкөлөрдөн эле эмес, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнөн лыжа тебүүгө туристтер келээрин айтты. Бирок жеке менчик мекеме иш алып барган ал жерде тейлөө иши талапка жооп бербейт. Ал тургай тоо лыжа базасынын медициналык борбору жок. Жакында эле болуп өткөн кырсыкта көпчүлүк эс алуучулар ооруканага жетпей кыйналышты. Андыктан министрлер кабинети айтылган маселеге көңүл бурушу кажет, деген Акылбек Түменбаев. Эсиңиздерге салсак, Ысык көл облусунун Каракол шаарына жакын жерде жайгашкан Каракол тоо лыжа базасы 2004-жылдан бери иштеп келет жана жеке менчик болуп саналат. Жылда туристтердин агымы күчөгөнүнө карабай, Каракол тоо лыжа базасынын кожоюндары базанын инфраструктурасын эч кандай оңдоп түзөө иштерин жасабай келет. Барыңыздар билгендей, мына Кыргызстандын сыймыгы болгон бүткүл КМШ өлкөлөрүнүн белгилүү Ысык көлдө Каракол лыжа тебүүчү базабыз бар. Бардыгыңыздар билесиздер. Ошол жерде биздин өзүбүздүн мына Бишкектен дагы кошуна өлкөлөрдөн дагы кошуна эле эмес, ошол Европадан келип лыжа тебүүгө туристтер келип, ушу өзүбүздүн Кыргызстанды көрүүгө көп кишилер келип жүрүшөт да. Мына бүгүнкү күнүндө ошол баягы лыжный база биздики, кыргыздыкы деп бардыгыбыз сыймыктанып жүрөбүз, бирок баягы формалдуу түрдө эле айтып жүрөбүз да биздики деп. Ал лыжный база ошо Караколдогу частный фирмада, билесиздер. Осо Идеал тур деген ишканага тиешелүү да. Ошол жерде мына 1-10 январга
чейин каникул убагында, кышкы каникул убагында. 67 адам жабыркаган экен да, ар кандай сынганы бар, ушундай эмелер бар. Ошо жерде Ак Суу районунда болгону 3 скорый машинасы бар экен, тез жардам машинасы. Караколдо дагы экөө, үчөө жетишпейт. Ошол лыжный базанын өзүндө ошол кырсыктаган жарандарды кабыл алчу медпункт жок да. Ошол жарандар өзүнүн жеке машинасы менен же такси жалдап алып барган чакты ошол ооруканага 1 саат 2 саат өтөт экен да. Ошону Алмаз Акунжанович кабинет министрине төрагасына айтасызбы, жардамчылардын вицелерин айтасызбы, ошону тез аранын ичинде чечип, ошо жерге медпункт коесуздарбы же оборудованный тез жардам бересиздерби? Ал дагы эми Кыргызстанга ошол эс алууга барган ошол кыргызстандык өзүбүздүн жарандар барат экен. Ошолорду больницага жеткирип же ошол жерге бир жакшы медпункт жакшы куруп берип, ошол эми мамлекеттин эсебинен эмес, ошол жанагы жеке фирманы мажбурлап ошону бир иш алып барыш керек. Эми ошол жерде баягы лыжаны бардыгыбыз билебиз, ал токтобойт экен, ар кандай кырсыктар болот экен. Анан кичине кырсыктап калса, же больницага жетпей, же ошол жерде карачу медицинский тез баягы биринчи жардам көргөзө албайт экен да эч ким. Алмаз Акунжанович, мен суранычым ошол Каракол шаарындагы лыжный базанын жана осо идеал турду мажбурлайбы, кандай кылат, ошол акчасын алып атат, бекер тээп аткан жок. Жатаканасына дагы, канатына дагы, бардыгына. Ошол медицина үй бүлөм менен ушул Ислам каржы кооперативини быйыл май айында телевизордон көрүп, офис Ошто бар экен, ошко барып толук маалымат алдык. Шарттары өтө жакшы экен, өтө жеңил, ыңгайлуу экен. Үй программасына жазылдык, 15%-ын төлөп 6 айлык мөөнөткө турдук эле. Мана Алла Таала буйруп, бүгүн ушул үйлүү болуп отурабыз, үйдүн эгеси болуп отурабыз. Эми бул кооперативдин эң жеңил, эң жөнөкөй жолдору бар экен. Ушул жөнөкөй жеңил жолдору менен ар кандай иштерди кылса болот экен. Бир эле үй эмес, автоунаа алса болот экен, баягыдай бир бизнес. Эң негизинен өзүңө баягыдай каалаган жакшылыкты башка бирөөгө кааламайын, сен толук мусулман болбойсуң дейт. Ошого мен дагы өзүмө окшош бир туугандарыма, жаштарга, жалпысынан ушул квартирада жүргөн адамдарга ушул нерсени айтып кетмекчимин. Ушундай кооперативге жазылып, үй ала турган болсоңуздар, үйлүү боло турган болсоңуздар, баягы башка квартирага төлөгөн акчаңыздарды өзүңүздөрдүн квартираңыздарга төлөп, эң негизгисинен эч кандай пайызсыз, ашыкча төлөмсүз төлөп берсеңиздер болот экен. 25 жылга чейин бөлүп төлөсө дагы болот экен. 100 миллион долларлык келишим Кыргыз-Өзбек бизнес форумунда кол коюлган документтер. Бишкекте өткөн Кыргыз-Өзбек форумунда 10 документке кол коюлду. Анын ичинде 100 миллион долларлык келишим бар. Айрым документтерге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, кээ бирлерине эки өлкөнүн компания жетекчилери кол коюшту. Документтердин тизмеси: агро өндүрүш тармагындагы кызматташуу жөнүндө жол картасы, Жалал Абад облусунда текстил буюмдарын өндүрүү боюнча кызматташтык келишим, Нарын облусунда терини кайра иштетүү жана өндүрүү, картошка өстүрүү багытындагы агрардык кластер уюштуруу боюнча кызматташтык келишими, Кыргыз Республикасында карбид жана кальций өндүрүү комплексин куруу, инвестициялык долбоорун ишке ашуунун алкагында өнөктөш болуу келишими. Келишимдин суммасы 20 миллион долларды түзөт. Кыргызстандан Өзбекстанга жүгөрү данын жеткирүү келишими. Келишимдин суммасы 100 миллион долларды түзөт. Кыргыз Республикасындагы электр энергиясын эсепке алуу жана шаймандарын курууну уюштуруу боюнча кызматташуу жана алакада болуу жөнүндө меморандум. Базальт ташын кайра иштеткен заводдун иши жөнүндө меморандум. Өзбекстандын ишканаларынын продукцияларын Кыргызстанда сатуу боюнча кызматташуу келишими. Кыргызстандан Өзбекстанга айыл чарба продукцияларын жеткирүү келишими. Эсиңиздерге салсак, Өзбек-Кыргыз форуму кечээ өттү. Иш-чара Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик иш сапарынын алкагында өттү.
Ырчы Алихан камактан бошотулду. Бул тууралуу ал өзү соц тармактагы баракчасына жарыялады. Көпчүлүк буга чейин уккандай мен СИЗОдо 3,5 ай кармалдым. Окуянын чоо жайына токтолбойм, бирок мен эми сиздер мененмин. Чалып, жазып, сарсана болгондун баарына ыраазычылык айтам. Менде баары жакшы, жашоомдун жаңы бөлүгү башталды, деп жазган ал. 70 миңден ашуун мал тоңуп калган. Сууктан каза болгондордун саны 157 адамга жетти. Ауганстанда аномалдуу сууктун кесепетинен кеминде 157 киши үшүктөн каза болду. Бул тууралуу CNN радикалдык талип кыймылынын өкүлүнө шилтеме берүү менен билдирди. Маалыматка караганда, температуранын төмөндөшүнөн каза болгондордун саны бир жумада 2 эсеге көбөйгөн. Талиптердин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы CNN телеканалына өлкө боюнча 70 миңдей мал тоңуп калганын айткан. Ауганстанда акыркы мезгилде эң суук кыш мезгилин өтүп жатат. Январь айынын башында температура -28 градуска чейин төмөндөгөн. Кыргызстанда коррупцияга белчесинен баткан бийликтин 8 органы тизме. Улуттук статистика комитети Кыргызстанда коррупциялашкан бийлик органдарынын рейтингин жарыялады. Статком 2022 жылдын экинчи жарым жылдыгына карата мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарында коррупция канчалык тамырын жайып кеткени туурасында элдин ишеним индексин изилдеген. Индекс +100дөн -100гө чейинки балдык шкала менен эсептелет. Башкача айтканда, эң аз балл ал органдан коррупциянын гүлдөгөнүнөн кабар берет. Жемкордукка баткан мекемелердин рейтинги: Саламаттык сактоо министрлиги 3,1 балл, Ички иштер министрлиги 12,5 балл, Мамлекеттик архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги 12,8 балл, Транспорт жана коммуникация министрлиги 17,1 балл, Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги 18,9 балл, Финансы министрлиги 20,4 балл, Экономика жана коммерция министрлиги менен Билим берүү министрлиги 22 балл.